Сиз убакыт өткөн сайын товарлардын жана кызматтардын баасы өсүп бара жатканын байкадыңыз беле? Мурун бир нерсени 100 сомго сатып алууга мүмкүн болсо, азыр ал 120 сом турат. Эмнеге мындай болот? Эмне үчүн баалар өсөт? Экономикада бул көрүнүштү инфляция деп аташат. Политклиника медиасы экономика, финансы, акча сабаттуулугу жөнүндө жаңы киреше-чыгаша рубрикасын сунуштайт. Бүгүнкү чыгарылышта инфляция тууралуу кыска бирок нуска айтып беребиз. Инфляция бул өлкөдө товарлардын жана кызматтардын баасынын жалпы өсүү процесси. Инфляция жогору карай өскөн кезде акча кунун жоготот. Башкача айтканда, ошол эле акчага мурдагыга караганда аз эле нерсени сатып алууга мүмкүн болуп калат. Инфляция эмне себептен келип чыгат? Баалар эмнеге көтөрүлөт? Баарыбыз үчүн негизги азык болгон нандын мисалында карап көрөлү. Биринчи себеп — нандын баасы өндүрүштүн наркы көтөрүлгөндө өсөт. Мисалы, чийки зат болгон буудайдын баасы өскөндө же буудайды ташыган транспорт кызматынын жана бензиндин баасы кымбаттаганда, нанды бышыруу үчүн керек болгон электр энергиясы кымбаттаганда же нанды жасаган наабайчынын айлыгы көтөрүлгөндө нандын баасы өсүшү мүмкүн. Экинчи себеп — талап менен сунуштун ортосундагы айырманын өсүшү. Башкача айтканда, адамдар нанды көп өлчөмдө сатып ала баштаса, ал эми нан бышырып саткан наабайчылар аларга жеткидей нан чыгара албай калышканда да нандын баасы өсөт. Үчүнчү себеп — улуттук валюта наркын жогото баштаганда баалар жогорулайт. Эгерде биз унду коңшу Казакстандан сатып алсак, бирок сомдун наркы теңгеге караганда төмөндөп кетсе, анда да нан кымбаттап баштайт. Төртүнчү себеп — инфляция өлкөнүн экономикасында акча аябай көбөйүп кеткенде, бирок товарлардын саны аз болгон учурда да көтөрүлөт. Мисалы, элде нан сатып алганга акча аябай көп, бирок нан жетишсиз санда чыгарылат. Бул учурда да нандын баасы өсүп кетет. Мындан тышкары нандын кымбатташына сырткы окуялар да таасир этет. Согуштар, дүйнөдөгү жалпы кризис, санкциялар, пандемиялар, табигый кырсыктар — мунун баары инфляциянын өсүшүнө алып келиши толук мүмкүн. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка караганда, азыркы тапта Кыргызстанда инфляциянын деңгээли 6,7% түзүүдө. Бул деген өткөн жылга салыштырмалуу биздин өлкөдө товарлардын жана кызматтардын баасы орточо 6,7%га өстү дегенди билдирет. Бул төмөн көрсөткүч эмес, бирок өтө жогору да көрсөткүч эмес. Инфляциянын өсүшү эмнеге алып келет? Эгерде инфляция төмөн же орто деңгээлде болсо, ал экономиканын өсүшүнө түрткү бериши мүмкүн. Бирок жогорку деңгээлдеги инфляция элдин жашоо шартынын начарлашына алып келет. Себеби айлык акылар дайыма эле инфляция менен чогуу өсө бербейт. Ал эми гиперинфляция болгон кезде акчалар бир канча күндө эле наркын жоготуп, чоң экономикалык кризистерге алып келет. Инфляция капчыгыңызга оорчулук алып келбеш үчүн эмне кылсаңыз болот? Акчаңызды туруктуу валютада сактасаңыз болот. Эң жакшысы акчаңызды инвестицияга жумшап, кыймылсыз мүлк же алтын сатып алыңыз. Ошондой эле бюджетиңизди пландап, акчаны керексиз коротуудан алыс болуңуз. Инфляция мезгил менен өзгөрүп, бирде өсүп, бирде түшүп турган табигый көрүнүш. Ал ар бир мамлекеттин экономикасында кездешет. Жада калса эң өнүккөн жана бай өлкөлөрдө да бар. Бирок кээ бир өлкөлөрдө анын көрсөткүчү төмөн жана туруктуу, ал эми башкаларында жогору жана туруксуз. Мына ошондуктан инфляциянын биздин жашообузга кандай таасир этерин жана ага кантип даярданууну билип алуу абдан маанилүү. Сиздер менен Политклиника медиасынын киреше-чыгаша рубрикасы болду. Такталган жана туура маалыматтарды биздин сайттан окуңуз. Бул видеонун алдында шилтемеге кирип, бизге донат менен колдоо көрсөтсөңүз да болот.